Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Бет кап тагынбагандарга жана маалыматсыз жүргөндөргө салынуучу айыппулду депутат маразм деп атады. Алтынбек Сулайманов, Жогорку Кеңештин депутаты. 2 айдан бери иштебеген таксисттер эмне үчүн патентке 1200 сом төлөшү керек экен? Быйыл 9-11 класстар мамлекеттик экзамен тапшырышпайт. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Бүтүрүүчүлөрдүн мамлекеттик сынактарды тапшыруу форматы быйыл жылдагыдан дагы айырмаланат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 9 жана 11 класстардын жалпы жетишкендиктерин эске алуу менен атайын түзүлгөн мамлекеттик комиссия экзамендик бааларды коёт. Билим берүү жана Илим министрлиги мындай чечимди биринчи кезекте окуучулардын коопсуздугу, саламаттыгы үчүн кабыл алды. Ошондой эле бүтүрүүчүлөрдө жалпы республикалык тестирлөөгө көбүрөөк убакыт ажыратып, жакшылап даярданууга мүмкүнчүлүк жаралды. Министрлик сунуштаган формат боюнча ар бир мектепке тиешелүү буйруктун жана убактылуу жообунун негизинде предметтик комиссиялар түзүлөт. Практикалык лабораториялык иштерин жыйынтыктары жана чейректик жарым жылдык жетишүүсүн эске алуу менен жыйынтыктоочу экзамендик бааны коюшат. Эгер окуучу же алардын ата-энелери же аларды алмаштыруучу жактар жалпы мамлекеттик аттестацияда коюлган баага каршы болсо, апелляциялык комиссияга кайрыла алат. Апелляциялык комиссия жоого ылайык арызды карап чыгат, деп жазылат маалыматта. Жалпы мамлекеттик аттестация 2-июндан 13-июнга чейин 5 предметтен өтөт. Булак nazarnews.org. 2 айдан бери адамдар жумушсуз калышты. Андан кийинки таксисттерге чач тараштарга иштөөгө уруксат берилди. Жумушка чыккан күнү патент талап кылышты, деп билдирди бүгүн 12 майда депутат Алтынбек Сулайманов. Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин жыйынында. Таксисттин 5 литр бензинге акчасы жок. 5 литр бензин куюп иштеп, андан кийин жумушунун акырындык менен уланып кетейин десе, патентиң жок. 1200 сом төлөмөйүн чыкпайсың деп жатышат. Бул кандай? Путуна туруп алыш үчүн жок дегенде 2 ай каникул бербейсиңерби? Мага караколдон жазышты. Мындай факт болгон, деп депутат премьер-министрге кайрылды. Мен бул маселени териштирейин. Мурун иштеп жүргөн патенти болсо, ошол менен иштей берсин деп айтканбыз, деди премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Жок, бардыгын мажбурлаптыр. Салык кызматына Кудай берди. Бюджетти толтура албайбыз деп бул кандай мамиле? Азыр булар жалганды айтат. Териштириңиз, деди депутат Алтынбек Сулайманов. Булак kyrgyztoday.kg. Депутат Эльвира Сурабалдиева элди бет капсыз жана салык кызматынан маалыматсыз жүргөндөргө айыппул салууну маразм деп атады. Мындай оюн ал социалдык баракчасына жазды. Мэрге чалып байланыша албай койду. Бирок өкмөт менен президенттик аппараттагы жоопкер адамдарга мындай адамдар ачыкка жана жинденген элдин толкундоолоруна алып келиши мүмкүн экенин айттым. Бул маразмдын жокко чыгышын комитетке талап кылам, деп жазган ал. Эске салсак, кечээ 11 майда Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов бет кап кийбеген шаар тургундарына 1000 сомдон 5000 сомго чейин айыппул салынаарын маалымдаган. Булак nazarnews.org. Бишкек шаардык соту бүгүн 12 майда президент укук компаниясынын башчысы юрист Нурбек Токтохуновдун мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов мыйзамсыз байышынын иликтөө тууралуу доо арызын карады. Сот анын арызын канааттандырган жок жана мурдагы чечимди күчүндө калтырды. Бул чечимге карата даттанууга болбой турганы да айтылды. Юрист Нурбек Токтохунов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке УКМК каршы арыз жазып, Райымбек Матраимовдун байлыгын текшерүү тууралуу иштин кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине өзүнчө катталышын талап кылган. Буга чейин ушундай эле талап менен ал башкы прокуратуранын үстүнөн сотко арызданган. 4 мартта Бишкектин 1 май райондук соту анын өтүнүчүн карап канааттандырган эмес. Токтохунов бир катар журналисттик иликтөөлөргө, расмий билдирүүлөргө таянып, мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун чыгашасы кирешесинин көп экенине көңүл бурууну жана мыйзам бузулганын аныкталса, чара көрүүнү тергөө органдарынан талап кылып келет. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргыз-тажик чек арасындагы окуяда жаратылган аскер кызматкерлер абалынан кабар алды. Мамлекеттик чек ара кызматынын октон жарадар болгон аскер кызматкерлери Султанбек уулу Мирбек, Абдисаид уулу Манас жана Турдубай уулу Чыңгыз учурда Бишкек шаарында саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу улуттук госпиталда дарыланып жатышат. Президенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, Жээнбеков чек арачыларга колдоо сөздөрүн айтып, алардын тез арада сакайып кетишин каалады. Мекенине ак ниет кызмат кылгандыгы жана мекен чегин коргогондугу үчүн ыраазычылык билдирди. 8 майда Баткенде чек ара окуясында жарадар болгон 3 жоокер 10 майда атайын тик учак менен Бишкекке жеткирилген. Көкүрөгүнө ок тийген экөөнүн абалы канааттандырарлык. Ал эми ок омурткасына тийген аскердин абалы оор. Ал реанимацияда экени кабарланган. Тажик тарап бул окуядан 2 жараны жарат алганын билдирген.